в этой жизни, вы знаете, бывают трудности. 18 апрелде Ысык көл облусуна караштуу Түп районунда Аль-Умма фонду гуманитардык акция өткөрдү. Кайрымдуулук иш-чара Түп райондук мамлекеттик администрациясы менен биргеликте уюштурулду. Ислам өз дин, как бы сказать, это любовь, это милосердие. И фонд сегодня вот осуществляет, приехав сюда за километры из Бишкека в регионы для того, чтобы именно оказать не просто помощь, да, а чтобы, самое главное, с вами, как говорится, получить зиярат, да, чтобы посетить вас, чтобы стать ближе к вам. Райондогу 200-дөн ашуун муктаж жаранга колдоо көрсөтүлдү. Демилге аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү, томолой жетим балдарды, майыптуулугу бар адамдарды, көп балалуу энелерди жана турмуштук оор шартта жашаган үй бүлөлөрдү камтыды. Аль-Умма фондунун жетекчиси Элиана Сатарованын айтымында буга чейин эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте өлкөнүн ар кайсы облустарындагы 16 социалдык мекемеге техникалык жардам көрсөтүлгөнүн белгиледи. Өз сөзүндө мындай кайрымдуулук иштери мындан ары да өлкөнүн башка аймактарында дагы уланаарын белгиледи. Биздин ишмердүүлүгүбүз уланат, буюрса башка региондорго дагы барып жардам беребиз. Бүгүн дагы 200 үй бүлөгө азык-түлүк продуктовый наборлорду тараттык. Анын ичинде жалгыз боо энелер, жетим балдар жана көп балалуу үй бүлөлөр бардыгы бүгүн ыраазы болуп кетишти. Түп райондук мамлекеттик администрация башчысынын орун басары Нуржан Мусаеванын маалыматына ылайык бул гуманитардык жардамды райондогу 37 айыл аймагындагы социалдык жактан аяр катмардагы жарандар камтылган. Биз айыл фонду менен жеке өзүм айтсам, ушу 2 жылдан ашык убакытта чогуу иштешип келатабыз. Биз башка сферада да иштеп жүргөндө да ушу айыл фонду менен ушундай муктаж жарандарга, майып балдарыбызга, майып жарандарыбызга ушундай көрсөтүп беришкен. Бүгүнкү да ушу Түп районунун биздин ушундай муктаж жарандарыбызга дагы ушундай бир жакшы кайрымдуулук жардамын көрсөтүштү. Биз бул фондко терең ыраазычылык билдиребиз айыл фондуна. Ал эми Түп районунун тургуну Айгүл Имангазиева көрсөтүлгөн колдоо үчүн ыраазычылык билдирип, мындай жардам көп балалуу жана жалгыз бой энелер үчүн олуттуу жеңилдик болорун айтты. 5-6 балам окуйт, 2 окуп бүткөн иштешет. Буюрса азыр абалым квартирада турам өзүм балдарым менен. Көп акыбалымды билип кетишкен, жардамга жазышыпты. Рахмат, кичине эме болсо дагы балдарыма ырыскысы. Баарыңарга ыраазычылык билдиребиз. Иштериңерге ийгилик, дайыма ушундай элдин эмесине жардамдык жүрөрүңүздөр. Тартылган жардамдын курамына азык-түлүк топтомдору, кийим-кече жана үй тиричилик техникасы кирди. Мындан тышкары өзгөчө оор абалдагы айрым үй бүлөлөргө жеринде барып, алардын жашоо шарты менен таанышуу аркылуу көмөк көрсөтүлдү. Биз дагы эл катары жашап ушундай атам болгон күч менен. Асел Сөркул кызы, Азамат Бакиров, Ысык көл облусу, Азия ТВ.